Пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллам Hazreti Maaz ibn Jabal деген сахабаны Йемен мамлекетіне қазы қылып жөнөткөндө, ең ақырынғы бұйрық өкімді Hazreti Maaz төөнүн үзөңгүсүгө энди минип чыгайын дегенде, я Мааз, лаббайка я Расулаллах ва са'дайк. Сен бүгүнгү күндө ахли китептерге қазы болуп кетип атасың. Биринчи эмне менен өкүм кыласың деди. Hazreti Maaz айтып атат, ал-аввалу китабуллах. Kur'an менен өкүм кылам деп атат. Фа иллам тастати алай. Эгер Kur'анга күчүң жетпесечи, өкүм табышка. Би суннати Расул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен. Менин хадисимде бир өкүм таппай калсаңчы, аштахиду би ра'йи. Өзүмдүн ой пикирим менен туурабы, туура эмеспи деп электен өткөзүп туруп өкүм чыгарам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйрукту берип туруп, артыны тапталап, жонуп. Эгер шундай өкүм кылсаң, биздин ислам дин кыяматка чейин адилеттүү өкүм сүрөт. Баширу ва ла тунаффиру, яссиру ва ла туассиру деп акырыңы пайгамбарыбыздын хадиси ушул коштошууда. Динде жеңил көрсөт. Динде үммөткө оор көрсөтпө. Дозокту сүйлөй берип, элди үркүтүп бербе. Жакшы Алланын жакшылыктарыны, немат бейиштерини сүйлө деп туруп, берди анан кийин өкүмдү.